Жигиттер, ассаламу алейкум. Айына 700 миңден, азыркы учурда туугандар, азыркы учурда 700 миңден акча киреше кире турган готовый бизнес сатууга чыгат. Обмен варианты бар экен, обмен варианты машинага. Арендасы канча азыр бала бар, мен силерге бир толук түшүндүрүп берейин. Мен азыр туугандар, готовый бизнес бул детский центр. Химки дегенде туугандар, өйдөдө эмес. МКаттын жанында эле улица Горшина 10 деп навигаторго эле салып текшерсеңиздер эле МКаттын жанында эле жайгашкан. Азыр сыртында бир көрсөтүп коелук. МКаттын ол жерде эле туугандар. Город Химки, МКаттын жанында эле, Москванын жанында эле да бул туугандар. Улица Горшина 10, ушул жерде, могу жерде жайгашкан детский центр сатууга чыгылат. Бул жерде парковкалар бар экен туугандар. Парковкалар кеңир экен, мына көрсөңүздөр болот. Парковка астында кеңир экен. Бул жака киребиз. Мекендештер келгиле, мен силерге кыска нуска биринчи көрсөтүп берейин. Жолунда көрдүңөр туугандар. Бул МКаттын жанында эле жайгашкан өзүчө. МКат жанында эле да улица Горшина 10чу. Даже навигаторго калсаңар койсоңор да чыгат да. Бул ресепшн туугандар. Бул ресепшн, бул жерде мынакей маленький шкафчиктер турат. Бул жагы кухня экен, азыр дагы биякта да бир кухня бар экен. Келгиле бир көрсөтүп берейин. Мыналар бүт барда калат деди туугандар. Бүт барда калат. Бул жакта баягы младший класс дейт туугандар. Баягы младший кичинекей балдарга экен да. Класс деп койдум. Мына. Конечно, ал жерде жатып укташат туугандар. А бул жакта уже бир аз чоңураак туугандар. Старшылар кичине ошол жерде ушул жерин жай экен да, кыскасы мына карагыла. Булардын бүт барда калат да. Ошол жерде эжекелер дагы окутат экен, ошолар да бүт барда калат. Мына эч нерсесин тийбейм дейт туугандар, мына карагыла. Полностью готовый бизнес да бул жердечи мына. Киргенде эле бул жакта мына бир туалет, жана мына душевой да бар экен карагыла. Жана бул жакта да бир туалет бар туугандар, мына карагыла. То есть бул жерде жаш балдарга туалетке баягы очередь болбойт экен да. Келгиле кухня жактан баштап берейин. Мына ногу шкафчиктер да бүт барда калат. Бул жерде жаш балдар мына кухня экен, бул жерде тамактанышат. Мына ушул жерде тамак жешет экен, мына көрсөңүздөр болот. Анан бул жагына кирсек туугандар, бул жагында уже дагы баягы сабак окута турган жай бар экен. И плюс мына бул жерде монтип уктай турган дагы эс ала турган жайлары бар экен. Анан туугандар, бул жерде орус эжекеси бар экен. Келет экен, 1 саат жаш кичинекей жаш балдарга сабак окутат экен. Анан дагы 1 саат чоңураак балдарга сабак окутат экен. То есть бул жерде готовый эжекеси бар экен. Эми мен силерге бир условиясын айтып берейин. Орус эжеке келет экен, ал 1 сааттан сабак окутат экен. Бул деген орус тилден жана англис языктан дагы сабак окутат экен. 1 саат жаштарга, анан чоңурактарга дагы 1 саат. То есть бул жерде азыр туугандар 35 бала бар экен. 35 бала. Бир балага канчадан алат десеңер туугандар, эми 20-25 деди. Эми всё зависит от возрастына да карайт да. 20-25 миң экен. Но давайте 20 миңден эсептей берели. Баягындай средний цена депчи. 20 миңди 35ке көбөйтсөң азыр 700 миң болот. Арендасы канча десеңер туугандар? Арендасы бул общий помещение 180 миң экен. Коммуналкасы канча десеңер, эми коммуналка кышындасы бир аз кичине көбүрөөк чыгат деди. Но жайындасы азыраак. Ошого 15-20 миң деди коммуналкасы. Анан ИПсы менен келсин дейт туугандар, обязательно ИПсы менен келсин, келип өзүнө өткөзсүн дейт, договорду кылат дейт. Сразу эле ошо биринчи күн келгенде эле сразу ишти баштайт дейт. То есть бул жерде азыр на данный момент 35 бала бар дейт. Эми канчага баа койду деп айтсаңар туугандар, бул жердин баасын 1,5 миллион койду туугандар. 1,5 миллион рубль. Сүйлөшүү жолдору бар экен. Обмен жолу да бар экен. Эми обмен дегенде туугандар 1 миллион акчаны берсе, калганын бир машина менен дагы сүйлөшсө болот экен. Эми аны кандай машина силерде экранда номер телефон турат, чалсаңыздар, менде мындай машина бар, сүйлөшсөк болобу десеңиздер, балким келишип каласыңар. Анан бул жерде өзүбүздүн мекендештерибиз кыргыздар эле иштейт экен туугандар. Эми ачык айтсам бул жерде семейный иштетсе жакшы да. Себеби аял киши жаш балдарга жакыныраак болот, билесиңер, аял киши болсо жакшы да. Анын ИПсы обязательно болсун деди. Урматтуу мекендештер, уктуңар, бул азыркы учурда жай болуп атат азырчы, каникул болуп атат. Ошо каникулда дагы 35 баланын кирешеси 700 миң экен да. А если эртең сентябрдан кийин билесиңер, биздин мекендештер баардыгы эмнени издешет? Частный детский садиктер издейт туурабы? Ошолардын бүт барды эле ушул жака келишет. Алла жоктончу. Ошого мен ойлойм, сентябрда бияка келсе, сентябрда выручка жакшы эле болот деп. Эгерде силер ушундай бизнес издеп жүрсөңүздөр туугандар, бир бизнести кандай бизнести баштайын деп билбей жүрсөңүздөр, балким ушу силерге прям то да, потому что
Эмнеге дегенде жаш бала үчүн ата эне койду 30 миң десе деле 20 миң десе деле берет да, потому что эми жаш бала бул садикке барыш керек. Ушул садиктен сразу эле мектепке дагы кирген учурлар бар экен да, потому что бул жерде жана айткандай эле орус эжекеси келет экен, сабактарды берет экен. То есть бул жерден уже кийин даяр болуп мектепке жаш балаңарды бересиңер. Экранда номер телефон турат. Эркен такси каналынын алдында чалып койгула туугандарым. Сүйлөшүү жолдору бар деди. Ассаламу алейкум.